Күнүмдүк жашообузда өтө зарыл болгон ушул суунун баалуулугун биз жашообузда көп деле капарга ала бербейбиз. Бирок бул байлыкты бүгүнкү күндөн баштап сактап калуу аракетин көрбөсөк, анда бир нече жылдардан кийин жашоонун өзүн элестетүү кыйын деп айтышат адистер. Бүгүн дал ушул суунун баалуулугу, мөңгүнүн баалуулугу жөнүндө айтылган жыйын өтөт. Бул жыйынды меценат Аскар Салымбеков колдоп жатат. Жыйынга бир топ адистер катышып, мөңгүлөрдү кантип сактап калсак болот, аларды уратуучу, жок кылуучу факторлор кайсылар деген темада талкуулар жүрөт. Кезинде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов дагы мөңгүлөрдү сактап калуу ар бир жарандын ыйык милдети деп айткан болчу. Конференцияга салмактуу ишкер, коомдук ишмер меценат Аскар Салымбеков да катышты. Айтымында Рүстөм Кабылбеков менен жакшы тааныш, буга чейин анын сунуштарына анчейин маани берген эмес. Бирок акыркы кездерде дүйнөдөгү айрым мамлекеттерде болуп жаткан кургакчылыктын кесепетин, суу тартыштыгы өңдүү көйгөйлөрдү, дүйнөдө жана биздин өлкөдө орун алган коомдук саясий кырдаалды көрүп, мөңгү деген байлыктын корголушуна кайдыгер карай алган эмес. Буга байланыштуу аны коргоону колдоого алып, бул ишти Борбор Азиянын масштабында жүргүзүү зарылчылыгы турганын, Борбор Азия өлкөлөрү сууну сактоо боюнча бирдиктүү саясат жүргүзүү керектигин ойлонгон. Сейчас вокруг гор у нас происходят все вот эти вот конфликты в Кыргызстане. Кызыломпол, Солтон Сары, Атбашы, жери-бери бардыгы. И вот эти неграмотные, экологически неграмотные люди диктуют нам, как вообще вести вот это вот дело. Вот свое слово веское не сказали наши ученые, специалисты. Где вы? Чтобы мы могли вот вместе с правительством создать такую концепцию грамотную, и эту грамотную концепцию грамотные люди должны доводить. Вот мы послушали, да, вот выступление нашего президента, где он говорит, давайте вот это гидроэнергетические вот эти ресурсы будем сообща, вот консолидированно использовать. А где вот мы общественность? Я думаю, вот сила общественности здесь очень сильная. Я вот вспоминаю вот движение ужаса Сулейменова по Семипалатинскому ядерному полигону, да? Когда общественность выступила и Казахстан объявил себя безъядерной зоной. Я думаю, сейчас пора уже настала, я думаю, вот обращение, вот как Магомед Мусадович говорит, надо будет солидно написать. Вот, солидно написать. И мы должны подписать вот участники конференции. Вот здесь наши именитые политики, вот Медет Карширов, Пулушотрат, Болот Айдаралиев, Алаева Бозов, Бекбалаев академик, Муралиев, Фатаха, вот они сидели, да? Вот они должны подписать, чтобы они обратились по своим знакомым. Какая-то группа или центр должен такой общественный работать с нашим правительством, нашим президентом, чтобы мы обратились, эти обращения сейчас направили туда. Кайрылуу кабыл алынды биздин президентке, биздин өкмөткө. Ушул Бишкекте, ушул жанагы 5 Борбор Азиядагы мамлекеттин жетекчилерине, саясатчыларына, милимпосторуна кайрылып, ушул жактан бир ушул 5 өлкөнүн илимий, мындай практикалык конференциясын өткөрүп, ошол жерде бир топ иш-чараларды бекитип алып, анан кийин ошол жерден эң баягы главный негизи бул конфликттери жок регион дегенди ошондо жарыялап, ошонун тегерегинде анан кийин коомчулук дагы, саясатчылар дагы иш алып барганга келечекте.